Паспортыңыз кайсы? Российский. Орусияда жүрсө кыргыз, Кыргызстанда мигрант атка конгон замандаштар өз мекенине батпай калдыбы? Консулствого барсам, кайрап жакшы болуптур деп согласия этишкен. Көңүл буруңуздар, урматтуу жүргүнчүлөр. Кыргыз мигранттардан акча кагып жаткан кимдер? Ош аэропортунда гүлдөгөн коррупция. Акырында дейт, акча бересиң, анан өтөсүң дейт. Келиңиздер. Кыргыз мигранттардын жашоосу менен жеринен таанышуу. Ушунча болобу? Ооба. Кандай? Новосибирск шаары элдин жыштыгы боюнча Орусияда 3-орунда турат. Бирок шаардын борборунун кыргыз мекендештерди кездештирүү кыйын. Мында иштегендер аз. Кыргыз мигранттардын көбү шаардын четиндеги базарларда соода сатык менен алектенишет. Контейнерлерден куралган базар сыртынан кадимки эле биздин Дордой Дүн соода борборун элестетет. Өлчөмү жагынан да ири болгон базарда кыргыз соодагерлеринин көптүгү таң калтырат. Бул катарда соода кылгандардын дээрлик ар бир үчүнчүсү көзгө жылуу учурайт. Ушу барахолкада иштеш, ошо разрешение на работу керек иштегенге. Биз ушу только граждане российский паспорттор иштейт да биякта. Акыры биз Кыргызстан жараныбыз да. Кыргызстан граждан Кыргызстан. Бул жерде иштегенге уруксат эмес да. Жолдошбек уулу Азат Новосибирскке мыйзамдуу түрдө келгени менен орус жарандыгы жоктугунан көптөгөн кыйынчылыктарды башынан өткөрүп келет. Же жумушка албайт. Жашынып иштейин десе минтип текшерүү органдарына кармалып калды. Очойгон айып пул төлөсө да кара тизмеге түшүп Россиядан куулуп калуу коркунучунда турат. Сен жардам бере аласыңбы сен? Биз уже буну канча жыл өттү деп атасың? Жакын эле отурду. Биз аны Чачалбай уже кара тизмеге кирип калган болсочу, аны только жогорку деңгээлде гана эме кылыш керек. Орус тараптан кайрылыпчы. Дагы жакшы, Азаттын бактысына Новосибирскке иш сапары менен жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев барган. Маселенин чоо жайын угуп, Азатка жардам кылаарын убадалады. Бирок мындай абалга туш болгон мекендештердин саны көп экен. Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин маалыматына караганда, Орусияда кара тизмеге 40 000 кыргыз мигрант кирген. Керкилер дагы мына машинада кетип атып, кичинекей бир штраф төлөсөк дагы ошонун дагы кара тизмеге киргизип атышат. Ушундай кичине бир жеңилирээк болсо экен деген ойлорду айтышты. Анткени даже мындай жолду туура эмес жерден өтүп кеткен болсок да ошону дагы бизди кара тизмеге киргизип атышат деп. Кичине баягы эгерде оор кылмыштар жасаган болсо, мындай бир ушуларды кара тизмеге киргизсе, анда ошондо биз деле макулдуу этилек дегендей ойлорду айтышты. Эми буну азыр межпарламенттик бир комиссияда маселени коюш керек. Андан кийин бул жерде дагы биз өкмөткө, ана президентке бул маселени жеткизебиз. Жогорку кеңештин депутаттары Бакыт Төрөбаев, Мирлан Бакиров, Тынчтык Шайназаров Орусиянын 6 шаарын кыдырып, кыргыз мигранттардын жашоосу менен жакындан таанышышты. Бул сапар эки тарап үчүн ачылыш болду көрүнөт. Өзүбүздүн көзүбүз менен көрөлү, жон терибиз менен сезели деген максатта кыдырып көрүп келдик. Өнүгүү партиясы келип отурат. Бул нерсе деген жакшы жашан. Орусия Федерациясынын мыйзамдарын так аткаргандар үчүн көйгөй жокко эсе. Бирок аны үчүн толугу менен орус жарандыгын алыш керек. Өзүн Самара деп тааныштырган айымдын айтымында тынч иштеш үчүн кыргыз мигранттардын көбү орус жарандыгын алууга аргасыз деп. Паспортыңыз кайсы? Российский. Мисалы, российский паспорт алдыңыз, а? Кыргыздын паспорту эмне болду? Калган ошо эме кылып коет экен калган. Двойной гражданство жок да. Ал жака калган. Кыргызстанга бара атасызбы? Бара атабыз. Ошо Кыргызстан паспорту жок да? Жок. Эч кандай укуктарыңыз жок. Жок. Кош жарандылык маселеси Кыргызстан менен Орусия мамлекети ортосунда бир эмес жолу көтөрүлгөн. Бирок орус тарап акыркы чыгарган буйругу менен кош жарандылыктан бирөтөлүү баш тартты. Путиндин указы чыгыптыр. Ошондой жарандылык болгон болсо, тигил же бул жарандылыкту тандаш керек дегенде. Эгерде ал жашырып кое турган болсо, 200 000 рубль штраф төлөйт деген. Ушунча болобу? Кандай? Ал эми бул Омск шаары. Мында кыргыз куруучулар заңгыраган имараттарды тургузуп жатышат. Оор 90-жылдары билимдүү кадрлар сыртка чыгып кетти. Азыр өлкө адистерге муктаж дейт Өнүгүү прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев. Кыргызстанда 61 ишкана мекеме ачуу максатын койгон партия азыркы күндө 7 заводду ишке киргизүү астында турат. Инженерлер менен сүйлөштүк, врачтар менен сүйлөштүк, мугалимдер менен сүйлөштүк. Бардыгы
айтып атышат, мына менде мынча тажрыйбам бар эле, мынча стажым бар эле, менде тиги 2 диплом бар, Союзда окуган вуздардын дипломдору бар экен. Мен дейт энергетик, мен дейт тиги курулушта иштеп жүргөн адисмен, прораб болчумун деп, мына ушул азыр дипломдорум керек эмес болуп калды деген сыяктуу айтышты да. Мамлекеттин деңгээлинде бир программаларды жазып, ошоларды кантип биз аларга жумуш орундары түзүп беребиз, кантип биз аларды кайра чакыртып алабыз. Анткени бул жерде мына мисалы Кыргызстанда тажрыйбалуу жогорку квалификациядагы адис бизде аябай аз болуп атат. 20 жыл аралыгында Кыргызстан өзгөрүүлөргө дуушар болду. Жаңы имараттар салынып, тигүү бизнеси күч алып, өндүрүш четинен жанданып жатат. Мында чет жакта иштеген мекендештердин салымы чоң. Расмий маалыматтарга караганда эмгек мигранттар бир жылда Кыргызстанга 1 миллиард доллар жиберет. Ага карабастан мекенинде кыргыз мигранттарды баалаган киши жок. Тескерисинче, алар көптөгөн майда чиновниктердин көмүскө акча табуу булагына айланышты. Посольствого барсаң, киргизбей туруп эле өздөрү жасап документтерди. Биз жасап беребиз, ичкери киргиздирбей. Ошо ортомчуларга документ жасатып, разрешение фальшивый болуп калганда, анан кийин ошо ФМСтен келип текшеришип, туура эмес чыгып алып, консульствого барсам, кайра куттукту жакшы болуптур деп издевательство этишкенде ушундай күндөр болгон. Көңүл буруңуздар, урматтуу жүргүнчүлөр. Ош аэропортунда учактар Орусиянын шаарларына Бишкекке каттагандай эле тынбайт. Өзгөчө күзүндө той аштар күчөп, мигранттар мекенине келип кетишет. Авиа ишканалар учурдан пайдаланып, жолдомолорго болгон бааны 2 эсе көтөргөн аз келгенсип, аэропорттун чек ара кызматкерлери да акча үмүт этет. Мына Ош шаарынын аэропорту боюнча дагы өтө мындай айрыкча чек ара кызматкерлерине нааразычылык өтө чоң. Чек арадан өтүп атканымда менин паспортумун регистрация кылат дейт, атай компьютерде. Ошол жерге менин бүт маалыматтарын, паспорттагы маалыматтарды киргизет дейт. Анан 1 ай жүрүп туруп, кайра Россияга кетип атсам, ошол эле чек арадан өтүп атканда, сиз качан келдиңиз дейт. Мен болгону 1 ай болду келгениме. Азыр кайтып атам десем, болбой, акырында дейт, акча бересиң, анан өтөсүң дейт. Баарынан өкүнүчтүүсү кыргызстандык майда чиновниктер сөөктү жеткирүүдө дагы акча жасагылар келишет. Мурзаев деген биздин мигрант быйыл апрель айында анын бир тууган инеси киши колдуу болуп каза болот. Кылмышкерлер табылган, кармалган алар. Ошонун өлүгүн алып келе айтып, мына дейт Россия, Казакстан чек арасынан өттүк дейт. Ошол жерде груз 200 деп бардыгы кезек берип, без очереди границадан өткөрүп атты дейт. Анан мына ак жол постуна келгенимде дейт, 1 саат кыйнады дейт чек арачылар. Эми бул жерде көбү маселелердин баарын биз карап чыктык. Бул жерден ар бир инстанцияларга, ар бир мекемелерге биз кагаздардын баардыгын жөнөттүк. Кыргызстандан чыккан эмгек мигранттардын саны расмий түрдө 600 000 деп катталганы менен иш жүзүндө миллионго жакындап калганы айтылып келет. Алардын көпчүлүгү 18-ден 40 жашка чейинки эмгекке жарамдуу жарандар. Саламатсыңбы менин ата мекеним абалынгандай деги кыйын билемин бул мен таныдыңбы улуң ал мигрант эми айтмакчы өзү. Документ менен эле иштеп жүрдүм Россияда. Ал жакта биринчи барганымда 2 жыл грузчик болдум, кийин стропорщик болуп иштедим. 22 жашар Элеман үй бүлөдө жалгыз уул. Ата-энеси Кудайга шүгүр кедей эмес. Орусияга жетпеген оокаттан эмес, достору чакырганынан кеткен. Чита шаарында 2 жыл жүк ташуучу болуп иштеп, азыр 2 бөйрөгү тең жабыркап, гемодиализ жабдуусуна муктаж. Гемодиализге алып барып атабыз жумасына 2 жолу азырынча. Чарсына азыр 6 миңден кетип атат ар бир эмесине. Ченега. Жумасына 12 миң. Жумасына 12 миң. Эми кыйын болсо эмне кылабыз? Эми бала үчүн аракет кылабыз, канча кыйын болсо да. Жаш биздин улан кыздар ошол жерге барып туруп, баягы кара күчкө салып, өзүнүн намыс көлөгүнө салып туруп, ысыкта, суукта кызмат кылып атат. Натыйжасында келип туруп, суук тийип, бөйрөктөрүнөн ажырап, ден соолугунан ажырап аткан учурлар толтура. Мектепти бүтөөр замат орус тилин билип-билбей Орусияга аттануу аймактык жаштар арасында модага айланды. Так ушундай караңгылык көптөгөн кыйынчылыктарды жаратууда. Миграцияга тартылуудан мурун тиешелүү кесипке ээ болуп, бара турган өлкөнүн мыйзамдарын билип алуу керектигин эскертишет адистер. Биз бир юристти жумушка алып, партия төлөйт, ошол бекер бир офисте отурат,
объявленияларды бергенбиз, жарыя кылганбыз. Биздин жарандар Россияга кетип аткандар жумушка келип ошол жерден консультация алып кеткиле. Кандай проблемалар болушу мүмкүн? Кандай документтерди жасаш керек деп ошондо биз түздүк. Ал бекер элге жардам болуп атат. Өнүгүү прогресс партиясынын депутаттык тобу кыргыз мигранттарды кайтаруу үчүн шарт түзүү керектигин белгилешет. Ал биринчи кезекте мигранттарга тоскоолдук жаратып жаткан майда чиновниктерди жоопко тартуу. Андан тышкары мекендештердин кызыкчылыгы эске алына турган мыйзамдар кабыл алынышы керек. Кыргызстандын өнүгүшүнө салымын кошуп жаткан мигранттар мекенинде дарыланууда, балдарын билим берүү мекемелерине жайгаштырууда бир топ жеңилдиктерге ээ болушу керек деп эсептешет. Мурунку Кыргызстандын жараны болуп туруп, кийин кандайдыр бир шарттан улам жарандык алган болсо Россия Федерациясын, ошол биздин жарандар келген учурда кандайдыр бир мамлекет тарабынан жеңилдик болсун. Ал жараныбызга жер берилсин. Ал жараныбыз мамлекеттик жана муниципалдык кызматка киргенге мүмкүнчүлүгү болсун. Кыргыз тилин окутуу өзүнүн балдарын, мигранттарын, адабият, тиги када салттарын үйрөтүү боюнча класс сурашты. Ошол классты бизге уюштуруп берсе, биз ушундай ушул ар бир жумада 5 жолу кечкурун ушул мугалимдерибиз бар, кыргыз тили боюнча ушундай сабакты өткөзсөк деп, анан классын сурап беришти. Биз жергиликтүү бийлик менен сурандык, алар чечип бере турган болушту. Мамат Мадрахимов Москвада 1,5 жыл курулуш тармагында иштеп келди. Ал жактан тапкан акчасына үйүн оңдоп, турмуш тиричилик буюмдарын сатып алды. Калып иштей берет элем, бирок мекенди сагынуу сезими жеңип кетти дейт. Ал жакта элдерине мындай жакпайт экенсиң, ал жактанчы. Өзүң туулган жериң болгондон кийин өзүң кайра өзүң үйүңө келгиң келет экен да, ал жакта жүрсөң дагычы, көп акча берсе дагы. Добрый день, начальник отдела национальной политики администрации главы Республики Бурятия. Орусияга болгон иш сапардын жыйынтыгы катары Санкт-Петербург, Владивосток, Красноярск шаарларында консулдук кызматтары ачылып жатканын айтууга болот. Жогорку кеңештин жалпы жыйынында Бакыт Төрөбаев сапар учурунда мигранттар кыргыздар көп отурукташкан жайларда консулдук кызматтарды ачып берүү сунушун айтышканын өкмөткө жеткирген. Маселенин орундуу экендигин эске алган кыргыз жана орус бийлиги кол алышып, өкүлчүлүктөр түзүлө баштады.